Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен түрк элинин аябандай даамдуу, ошону менен бирге эле жууп жумшак сонун болгон нанын жасайбыз. Турецкая лепешка деп койсок болот. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи унубуздан ушундагы 5 кашык салып алабыз дагы. Алдын ала унду ээлеп алыңыздар. Дрож кошобуз. Андан кийин шекер кошуп, жакшылап бир сыйра аралаштырабыз дагы. Андан кийин үстүнө суу коюп, сууңуздар сөзсүз түрдө кол күйгүзбөй турган жылуу болуш керек. Бул бизде апара болот. Аралаштырып 5 минутага үстүн жылуу жаап кое турабыз. Мынакей биздин апарабыз көтөрүлүп чыкты. Ушундай куюп алабыз дагы, бир чуңкур идишке куюп алып, андан кийин үстүнө жылуу суу коюп, камыр ээлейбиз. Туз салабыз. Жакшылап аралаштырып, алдын ала ээлеп алган унубузду экиге бөлүп салабыз. Кол менен деле ийилеп жасасаңыздар болот. Мен кичине убакытты үнөмдөп, ушундай миксер менен жасап атам. Ундун экинчи бөлүгүн салдык. Унду эң башында алдыда калтырып кеткен рецепт боюнча өлчөп аласыздар таразага. Ошол өлчөп алган ундан 5 кашык кошуп апара жасайсыздар кыздар. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, комментарийга калтырып кетсеңиздер болот. А мен сиздерге жооп берем. Андан кийин өсүмдүк майынан коюп кичине 2 аш кашык, 2,5 аш кашыктай коясыздар дагы. Кайра камырды ийилейбиз. Эгер кол менен ийилеп жууруп жасасаңыздар, көбүрөөк ийилеңиздер. Ошондо сиздердин наныңыздар аябандай жумшак, сонун болот. Мынакей, ийилеп бүтүп калдык. Биздин камыр ушундай колго жабышчаак, кичине жумшак болуш керек кыздар. Эми ачта турган табагыбыздын ичин майлап кичине камырды ушул жакка оодарып, үстүн жылуу жаап, камыр көтөрүлчөктү ачтып коебуз. 1,5 саатта ачып чыгат. Мынакей биздин камырыбыз ушундай болуп, сонун болуп көтөрүлүп ачып чыкты. Камыр жумшак болгондуктан аябандай колго жабышчаак камыр болот. Ошондуктан ун менен иштей берсеңиздер болот. Мынакей ушундай конвертик кылып чогултуп алабыз дагы. Бешке бөлүп алабыз. Теңдей 5ке бөлүп аласыздар дагы, зубала тутуп. Аябандай жумшак, сонун даамдуу нан болот кыздар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ар кандай формада жасасаңыздар болот. Ундан коркпой эле кошуп иштей бересиздер. Мынакей. Мынакей баарын ушундай зубала тутуп алдым. Эми кичине так жеп көтөрүлчөктү 3-4 минутта үстүн жаап кое турабыз. Мынакей кичине көтөрүлүп, эс алды камырыбыз. Эми нанды жасап баштайлы.
Көрдүңүздөр, аябандай жумшак камыр болот. Мынакей ушундай пергаментный бумаганы ушундай кылып жайып алабыз дагы. Камырды салып, нанды жасап баштайбыз. Ар кандай формада жасасаңыздар болот. Мынакей ушундай кылып алабыз дагы. Андан кийин жумурткага кичине сүттөн кошуп, же болбосо сүт жок болсо суудан кошуп жакшылап чайып аласыздар дагы. Үстүнө ушундай кылып сыйпап, андан кийин дагы жукарта баштайсыздар. Ошондо батыраак, тегиз, жашнакай болуп жукарат. Андан кийин нандын үстүнө ушундай узорлорду салабыз. Катык пергамент кагазы көрүнгүчөктү деле ушундай кылып салып алсаңыздар болот. Себеби нан көтөрүлгөндөн кийин биздин салган узорлорубуз көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан жакшылап карап алыңыздар. Катык басып эле салып аласыздар. Андан кийин үстүн дагы кичине майлап, сейдана кунжуттан сээп койсоңуздар болот. Мен болсо сейданадан сээп 170 градуста, 170-180 градуста ысып турган духовкага салып бышырып алабыз. Бул нан аябандай тез бышат. Бир 5 минутага жетпей эле бышып чыгат. Мынакей экинчи жолу да көргөзө кетейин. Манжаларыңыздар менен катык басып эле узорлорду салып алыңыздар. Мынакей биздин наныбыз көрдүңүздөр, аябандай сонун болуп бышып чыкты. Кооз ошону менен бирге эле өтө даамдуу, жумшак нан болот. Сиздер дагы сөзсүз түрдө үйдөгүлөргө жасап бериңиздер. Ысыгында май менен жесеңиздер аябандай сонун болот, жумшак. Кичинекей кылып да жасасаңыздар болот, меникиндей чоң кылып жасасаңыздар болот. Ал болсо эми өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Мынакей жумшак сонун нан болот. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, сиздерге да жагат деген ойдомун. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Видео жаккан болсо комментарий калтырып, лайк баса кетиңиздер.